Талас медициналык колледжине окууну каалагандар көп. Себеби окуу жай өзүнүн билими жана мыкты бүтүрүүчүлөрү менен облуска белгилүү. Жүрөк кандай орган экен? Мышечный орган эми эки өкпөнүн ортосунда сол жак адамдын сол жагына жайгашкан. Биринчи курстун студенти Толгонай Сайылбекова Көксай айылынын тургуну. Ал келечекте мыкты дарыгер болууну самайт. Биринчи кадам катары жергиликтүү окуу жайдан билим алууну чечкен. Мен акушерскийдим. Анткени өзүм апам да акушер. Больницада иштейт, аны көрүп мен да ак халат кийгим келип, мен да медайым болом деп ошол эмеде медколледжге тапшырып, буюрса ошол жакты бүтүрүп кетем деген ниеттемин. Бул жакта шарты жакшы, башка жактарга карагандачы, бирок бизде азыр столовый жок. Биз эмеге магазиндерге барып келип атабыз да. Бизге столовый салынып берсе жакшы болмок. Азыр мында 594 студент билим алат. Алар дарылоо, акушер, фармация жана медайымдык иш боюнча 4 багытта окушат. Мугалимдер тажрыйбалуу болгону менен шарттар заман талабындай болбой жатканы өкүндүрөт. Мисалы азыр мындай показательный материалдардан таблица менен, муляждар менен иштейбиз. Заман талабына жараша бизге интерактивный доска болсо, бизде видео материалдар абдан көп. Анатомия сабагы баягы медицинанын башталышы болгондон кийин биз ошол материалдардын баарысын интерактивный доскадан көрсөтсөк, видео материалдарды көрүп турса, абдан сонун болмок да. Негизи бар, бирок азыраак болуп атат. Жетекчилик колдон келишинче имараттын эң көйгөйлүү жерлерин оңдоого аракет кылууда. Анткени бул имарат мурда жатакана болгон. Өткөн жылы министрликтин жана эл өкүлдөрүнүн чечими менен республикалык бюджеттен 6 миллион сом бөлүнүп, ага жылуулук системасы жаңыртылган. Кошумча окуу жайдын биринчи кабаты да оңдолгон. Мындай ачыгыраак өңдөө кылдык, кафелдери да ак, анан баягы жарык берүүчү лампалар дагы мурда баягы 3-4 жеринде эле болсо, азыр бир 11 жерине орнотуп, баягы коридорубуз жарык болуп, бир жаңы бир имаратка киргендей эле болуп калдык. Бул биринчи эле этаж, ал эми экинчи, үчүнчү, төртүнчү этаждары бул кичине ал жактар деле ремонтту талап кылат, бирок азырынча акча каражаттарын издештирүүдөбүз. Бүгүнкү күндө имараттын тышын заман талабына келтирүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Таластагы жалгыз медициналык окуу жай болгондуктан облус бийлиги кабар алып, шарттарды жакшыртууга колдоо көрсөтүүлөрүн билдирген. Ошондой эле фонддорго да кайрылуулар болгон. Мынакей азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, мынакей сыртында баягы суу аккан жерлери бар. Кирпичтери аябай эскирип, анан кийин айниктер алмашылганда дагы откостору шып алган эмес. Сырты шып алып, откостору шып алып калса, дагы жылуураак болот беле деген ой. Анан кийин ушу окуу жайыбыз эми баягы Талас шаарынын борборлорунда жайгашкандыктан, баягы Талас шаарына да бир кандайдыр эстетикалык бир жакшы бир жаңыруу бир жаңы бир здание курулгандай болуп калат беле деген ойда. 10 миңден ашык медицина кызматкерин даярдап чыгарган колледжге быйыл 70 жыл болот. Белгилей кетсек, мында окугандар үчүн спорт зал, ашкана жана жатакана жок. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.